Аккан сууда арам жок деп айтылган элдик макалдын заманы артта калды көрүнөт. Бүгүнкү күндө арыктан суу ичүү ден соолук үчүн чоң коркунучту жаратууда. Бизде кран деген нерсе болгон эмес. Дайыма арыктан суу алып ичебиз. Мынандай мусорлар алып келет. Жазында суу тийме болгондо мынаяка суу жок. Ошондо кирдин суусу каяктагы жаман жумат. Ош областынын Нарик айылы Ош шаарынан алыс эмес жайгашканы менен Совет маалында дагы суу түтүктөрү киргизилген эмес. Элдер арыктан суу ичип келишет. Мурда арык тазаланып турчу. Азыр ага көңүл бөлүнбөй, айыл ичинде ооругандар көп. Малдагы, адамдагы ушу суудан ичет. Мына былтыркы жылы Сарык орун эң көптү ушу Жапалак айыл өкмөтүндө болду. Ушул арыкты жок дегенде арыкты да тазалап бербейт. Каяктан келген эми ушу жогору жактан келет. Иттин өлүгү, мышыктын өлүгү, тооктун өлүгү бардыгы ушул суудан чыгат. Шыпырынды şu tapkan nersesi ушул латак менен алып келет да. Бул болсо Шералы айылы. Балдардын бүт бош убактысы фляга менен суу ташууга сарпталат. Биз жакта кран бар, бирок суу чыкпайт. Бир жыл болуп калды суу токтогондо. Биз каналга келип суу алып кетебиз. Мулдыйдан келдик 3 километр алыстан. Биз ушинтип каналдан суу ташып ичебиз. Сакалы сапсайып келип жерге суу алабыз. 2 саат 3 сааттан зорго үйгө барабыз. Суу маселеси өтө кыйын бизде. Шералы, Кайрагач, Жапалак санап отурсаң таза сууга жетпей келген айылдардын тизмеси бүтпөйт. Ошто гана эмес, мындай көйгөй Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда да курч турат. Мурун суу жокто, вообще-то кышында тоңуп калат бул. Суу жокто тете барабыз, суу дачага алып келебиз чана менен барып. Бул Бишкек шаарынын 25 чакырым аралыкта жайгашкан Кут жаңы конушу. Куттуу жашоону эңсеген тургундар 10 жылдан бери таза сууга жетпей келишет. 2 жыл мурун жердин астынан бышма кран менен суу чыгарышкан менен башка көйгөйлөр башталды. Суу тустуу. Мисалы, тустуу да. Соленый да. Анан кийин мисалы ушудан мен почти 2 ай болду. 2 айдан бери больницадан башым чыкпайт. Жергиликтүү активисттер колду жайып отура бербестен эл аралык донорлорго, парламенттеги эл өкүлдөрүнө кайрылып отуруп, таза сууну тарттырып келгенге үлгүрүштү. Элдин ошо таза сууга муктаждыгын чечтик. Мен бүгүнкү күнү айталам. Ошол Кут конушу кургактан кутулду депчи. Андан тышкары жаңы конушта электр берүү, жол, мектеп, бала бакча куруу көйгөйлөрү турат. Жергиликтүү активисттер менен бирдикте аталган маселени тийиштүү өкмөт мүчөлөрүнө жеткирип, келечекте электр энергия, мектеп, бала бакча мына ошол маселелерди чечкенге биз жардам беребиз. Адистердин айтымында таза суу көйгөйү өлкөнүн жарым-жартылай айыл кыштактарында орун алып келет. Суу жетишсиздиги Африка өлкөлөрүндөгүдөй курч турбаса да, оору сыркоодон өмүрү кыскарган, санитардык эрежелерге жооп бербеген учурлар жергиликтүү калктын турмушун оорлотууда.